Могул мага сүйлөгөн жигит акыры 49. Эми сен мени тыңшап угуптур. Мен сенин апаңан да чоң болушум мүмкүн. Менин жашым 56-да. Кыргызстандан кыйрап калган үчүн, жыргап калган үчүн келип бул мигрант болуп жүргөн жерибиз жок. Мен мисалы ушул жашымда, 56 жашымда ушул Россияда коронавирус чыгып, мынакей балдарыбыз иштей албай калды. 56 жашымда чоң уулум 8 баласы бар. Кичинекей балам дагы. Мен бала чакамды багыш үчүн ушул жерде орустардын туалетин жууп, полун жууп, мына сен азыркы сүйлөгөн сөзүңө жооп бере албастан колум бошобой жүрдү. Мына эми угуптур, менин колум бошоду. Биз ушул возрастта ушуларды кылып жүргөнгө татыктуубузбу, энелер? Сен эмне деп мага каяш айтып атасың? Биз энелер ушул жерде балдарыбыз бири-биринен ажырабасын, неберелерибиз балдарынан ажырабасын, Кыргызстанда кыйналып калбасын деп бир мен гражданство алып ушул үй бүлөбүздөн калганын албагыла. Кыргызстанга кайтып келишиңер керек. Баары бир эл жерди сүйүп жашашыңар керек деп балдарга алып берген эмесмин. Мен өзүм алгандыгым үчүн кайра келип, үйдө олтурган жеримен келип, орустун туалетин жууп, полун жууп, балдарымды багып атам. Сен түшүнөсүңбү? Кыргыз качан эле энесин жолго таштап койчу эле. Биз ушуга мажбурбуз. Мен ушуга мажбурмун мисалы. Мен өзүм 2 группа инвалидмин. Бирок мен ушуга мажбурмун. Үй бүлөмдү багыш үчүн. Себеби Кыргызстанда жумуш жок. Мен күйгөнүмдөн айтып атам. Бул мага окшоп күйгөндөр бир эле мен эмес. Кыргызстанда толтура. Мага окшогон көз жашы агып ыйлап жүргөн энелер бир эле мен эмес. Ушул Россияда канчасы ыйлап жүрөт. Канчасы иштеп акчасын ала албай жүрөт. Ошолорго орточо түшүп, кээ бирлерин алып берип атам, кээ бирлерин алып бере албай жатам. Мен дагы бир күйгөн жерден айтып аткандырмын. Мадумаров мынакей жерлерди бергенде бириси сүйлөп чыкты. Кыргыздар көрүнгөн жерде Казакстанда, Россияда иштеп жүрөт, аргасыздан берген жерди деп. Анда кыргыздар кыйналып атат деп жерибиздин баарын бере бериш керекпи? Мына биздин балдар 8 балалы болуп калса дагы 4 сотик жерге ээ эмес. Канча айыл өкмөткө арыз жазып, бала чакалуумун жер бер десе бербейт, жер түгөнгөн деп. Казакстанга бергенге, Өзбекстанга, Тажикстанга өткөрүп бергенге жерлер бар байлар үчүн, ушул окшогон депутаттар үчүн. Бизге окшогон бейбечараларга, үй бүлөсү көп адамдарга 4 сотик, 6 сотик жер бере албайт. Эмне үчүн ыйлайбыз биз? Эмне үчүн Мадумаровду жаман көрөбүз? Мадумаровдун колу бакый эле турбайбы? Факты кылып көрсөтүп атса деле эч ким көргүсү келбейт. Эмне ошолордун бардыгы жалганбы? Мейли ошончо депутат, ошончо президент жерди өткөрүп беребиз дептир. Мадумаров эмнеге каршы чыкпаган ошондо? Эмнеге каршы чыкпаган? Азыр сүйлөгөндө, чек ара тууралуу, жер тууралуу сүйлөгөндө Мадумаров сүйлөбөйт андай нерсени. Себеби бунун былыгы бар. Ошон үчүн сүйлөй албайт. Биз дагы бир нерсени билген үчүн эл жұрт ким ак ким караны ажыраткан үчүн эл чыгып атса керек ушун үчүн. Акыры 49 абонент. Сен мен сөзүмдү жакшылап уккун. Бизге окшогон энелериңерди ушинтип Россияларда ыйлатып, бизге окшогон 2 группа инвалидтерди ушул жерлерде туалеттерди жуугузуп, ушул акмак бийликтеги адамдардын бардыгы ушул окшогон энелерди кордоп атат. Ушул жакшыбы? Ушун үчүн сен мага сөз кайрып ушун үчүн сүйлөп атасыңбы? Акылыңа кел балам. Сен эмес, сенин бала чакаң үчүн дагы күйүп атат Садыр Жапаров. Кийин кор болуп калбасын, кийинкилигин көрө билген үчүн ошону сүйлөп атат. Мен ошого күйөмүн. Мен өзүм жашарымды жашадым 30 жыл. Ушул кыйынчылыкта өмүрүм Россияда өтүп кетти. Менин бала чакам мендей болбосо дейм. Мен Россияда жүрүп ушинтип инвалид болдум.